Assalamu alaikum. Nazarыңызda Desin TV YouTube kanalı. Sizler менен мен блогер Бакыт Сулайман. Бүгүнкү контентибиз Аскар Акаев улутtu бириктиргенби же ириттиргенби деп аталат. Анда эмесе баштадык достор. Бириктирүү, өнүктүрүү, мамлекетти алдыга чыгаруу бул көп эле лидерлердин колунан келбейт экен. Кандайдыр бир топтордун жардамы менен, кандайдыр бир революциялардын жардамы менен, кутумдардын жардамы менен келген бийлик төбөлү кандайдыр бир убакыттан кийин кетсе дагы анын ордунда кандай натыйжа кала тургандыктарын биз көрүп жатабыз достор. Абалыбыз өтө жакшы эмес, экономикалык жактан дагы, башка жактан дагы, жашоо жагынан дагы биз абдан эле башка мамлекеттерди мындай коелу, Орто Азиядагы өзүбүздүн коңшулардан бир топ артта калдык. Муну президент Садыр Нуркожоевич Жапаров өзү деле айтты. Өзбектерден биз канча жыл артта калгандыгыбызды. Албетте бул биздин аябай чоң кемчилигибиз, чоң минусубуз деп койсок болот. Ушундай жолго багыттаган лидерлер кимдер болгон? Мына постсоветтик мамлекеттердин ичинен ошол Советтер Союзу таркагандан кийин ошол Советтер Союзунун мезгилинде эле президент деген ушундай кызмат чыккан. Мурда коммунисттик партиянын биринчи секретарларын кийин президент деп аташып, ошол биздин алгачкы президентибиз ушул кечээ күнү келген Аскар Акаев президентибиз болгон. Өтө чоң мүмкүнчүлүктөр болгон ошол кезде. Албетте ушундай чоң Советтер Союзунун катарында жүргөн мындай даяр программада иштеп келе жаткан өлкөнү өз алдынча алып кетүү бир топ оорчулуктарды жараткан. Анткени бардык нерсе башынан нөлдөн баштала баштаганда көп түшүнбөстүктөр болгон, көп адашуулар болгон. Бул киши батыштын позициясын карманган, мындай Кыргызстанды бир демократиялуу жол менен алып кетем деген көз карашты карманган ушундай саясатчы болгон да. Эми бул киши өзү саясатчы деле эмес экен, окумуштуу болгон. Анан ошол Чыңгыз Айтматовдун айтканы менен ушул адамды алып келгиле деп бир ооз айтып койгондугунан ушул келип калып эле анан биздикилер баягы өпкөсү жок, биздикилер ура ура ушул академик келди деп туруп, ошол жерде дагы бизде өтө чоң бир адашуу болгон. Ошол жерде эгерде депутаттар башка бирөөнү шайлап, же болбосо ошол эле Масалиев ордунда калып, же болбосо андан башка деле чыгаан биздин мырзаларыбыз көп болгон. Ошондой бирөөнүн колуна кыргыз мамлекети туура келгенде, балким биз азыр ушундай ошол Аскар Акаевдин башына окшогон кейпти кийбей жакшына болуп балким жашайт элек достор. Албетте миграция, экономикалык каатчылык башка мамлекеттерде деле бар, бирок биз деле ошол кезде жакшы эле алдыңкы бир республикалардын бири болгонбуз да. Бизде заводдорубуз иштеген, көптөгөн мал чарбачылыгыбызда ушул айыл чарбабыз жакшы өнүккөн мамлекет болгонбуз. Бир топко чейин биз ушул өзбек казактардан деле алдыракта жашагандай болгонбуз да. Маселен мен жакшы билемин, биздин жашоонун деңгээли Казакстандыкына караганда бир топ эле алдыга кетип калгандай сезилген ошол кезде. Казактар бизге товарларга келишет эле, биз барат элек, аякта кандай жашоо, биякта кандай жашоо, Өзбекстанга кирет элек, баарын байкап турат элек. Биз бир топ эле жылдарга чейин мындай ошол деңгээлди кармап турганбыз да. Анан кийин булардын баягындай быкы-чыкы иритмейлери башталды да. Bunun men Акаевди өтө эле барктап, жактап, бул кыйын киши, анан тигиндей мындай деп айтпаймын. Мен бул кишинин доорунда ушул киши президент болгон убагында мен өзүм иштегенмин. Кандай кылып булар айлыктарды берген, кандай кылып элдин байлыгын жешкен, кантип заводдорду талап тоноп кеткен, кандай нерселерди кылган, эмнелерди кылган, мунун баардыгын ушул биздин муундагы адамдар аябай жакшы билет. Ал эми азыр болсо мен мына кечээ күнү бир тамаша иретинде пост жаздым эле. Эми эртеге депутат болом деп чыгат. Эми депутат да кылабыз дегендей кылып. Бирок достор, мен ушул
мындай азыркы болуп жаткан кече күнү Nazar News'tan görüp kaldım mı? Kaysi bir malumat saytından gördüm. Bul kişinin jarandуулугу жөнүндө malumat çıkıptır da. Bul kişide hiç kanday Rusya'nın jarandыгы yok. Bul kişi daima Kırgızdın patriotu olup Kırgızdın pasportu menen жүрgөн anday mınday degen bul jarandık жөнүндөгү söz tөгүндөн çıkkan jeri жок bolsa gerek da. Menин оюмча bul kişi жанакы өзүнүн туугандарына барганда анан айтса керек. Мына жакында Жогорку кеңешке шайлоо боло турган болуп жатат. Sen биздин мындай туубузсуң. Sen эмес, эми сиз деп сүйлөшөт да. Siz биздин туубузсуз, bir өрөөндүн арстанысыз. Siz шайлоого барыңыз, биз сизди колдойбуз, биз артыңызда турабыз деп анан кийин бул баягы мындай кичине бир эме кылып койгон окшойт да. Анан бул киши макул, анда мен кичине ойлонуп көрөйүн, анан бир жумадан кийин барам дедим эле. Анан кайра келебиз деп. Бул кишинин ушул жарандуулугун айтып жаткандыгынан bir менин шегим бар да. Мына достор көрөсүңөр. Сөзсүз түрдө менимче коет бул киши депутаттыкка. Эми мен бул кишини ачык эле айтайын, ушул кыргыз элин иритип кеткен, чиритип кеткен, ушул системага багыттап койгон киши катары көрөмүн да. Эми сиздер айтып жатасыңар, аябай мен кече күнү дагы айттым эле, бул кишини деле жанагындай далдаңдап барып өөп алайын деген биздин саясатчы сөрөйлөр бар экен да. Ошондойлор абдан көп. Бул киши дагы өзүнүн чоң командасын эмне деген партиясы бар эле булардын, Алга Кыргызстан, жана Францияда Вперед Франция деген бир партиясы бар. Ошолордуку сыяктуу булар дагы Алга Кыргызстан, Вперед Кыргызстан деген партиясы болгондо, бул ар бир падышанын өзүнүн партиясы. Мисалы үчүн Бакиевтердики Ак Жол, Жээнбековтердикин көрдүңөр, кече биримдик деп чыга калышып. Азыр мына Садыр Нуркожоевичтин провластный партияларын көрүп жатасыздар. Ушундай партиялар булардыкы Алга Кыргызстан деген партиясы болгондо. Ошондой чоң идеологияны жүргүзүшкөн. Булардын артында чоң команда бар, чоң электорат бар да. Мына азыр мен мындай анча мынча көпчүлүгү бул Акаевди унутуп деле калдым да. Жаштар айрыкча Акаевдин ким эле деген сыяктуу бирөөлөр бар да. Алардын өзүнүн лидерлери, өздөрүнүн кумирлери бар. Акаевдин кереги дагы жок мындай. Акаев это уже в прошлом дегендей көз караштагы жаштар бар да. Бирок көпчүлүк ушул Акаевге ишенген электорат дагы деле бар да. Мына мен азыр бирин-экин ошондойлорду таап туруп илик мындай карап көрүүгө аракеттенели. Акматов Жодарбек дейт, 10 саат мурун сүйлөптүр. Акаев оңолбоптур, бир дагы качып бир дагы деп тема коюп чыгардым эле мен. Акаев оңолбоптур. Ошого комментарий жазыптыр. Колуңан блок келбей эле өзүң менен сүйлөй берет экенсиң да. Кыргызстан эл үчүн эмне кылдың, өзүң айтчы дейт. Блок деген ушул бок келбейт деген окшойт. Туура эмес жазып коюптур, ашча тамганы коюп. Акматов Жодарбек. Эми Жодарбек, сен айтканың дагы туура. Эми биздин колубуздан ушул биз блогерлербиз. Азыр ушундай блогерлер дегендер бар. Блог келеби, келбейби сүйлөйбүз. Биз адамдарга, мен жеке болуп өткөн тарыхты мен ушул жон терим менен сезген. Бул Акаев деген силердин азыркы кумириңер кандай адам болгон, ушунун доорунда кандай. Мына мисалы үчүн мен кече күнү Миреого барып келинчегимдин машинасын өткөртүрүп документин бүтүрдүк да. Анан достор ошол жерде обед болуп калды. Анан обедке жанакы жанында спецназ бар, Жалал Абад уудун. Анан ошолордун арзан ашканасы бар. Анан ошол жерге кирип тамактанып отуруп, ал жерде мен, келинчегим, дагы башка кайнатам бар эле. Үчөөбүз болчук. Жана биринин атынан бирин өткөртүрүп атканбыз документ. Анан мен ошол жерде тамак жеп отуруп айттым да, мен ушул Акаевдин кезинде иштедим. Кайнатама айтып берип атамын да. Ушул үйүбүздө жегенге нан продукты жок. 6 ай бизге бир 6 айдан ашыгыраак айлык бербей койгон да спецназга. Баткенге барып келгенибизде, согуштан келгенибизде бир берген, андан кийин дагы бербей койгон. Анткени жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланат эле отряддын жарымы. Биз ошол жергиликтүү бюджетте болчук. Ушул Шарипов губернатор кезинде же Кубанычбек Жумалиев, мен унутуп калдым, кайсы бир губернатор бизге акча төлөбөй койгон. Ошондо
кичинекей кызым, чоң кызым 1-2 жашар, анан кийинки кызым жаңы туулган, үйдө жегенге наныбыз жок. Анан ошол бизге обедти берет эле ошол жана ашканадан. Анан ошол жерден көтөрүп, кичинекей нандын кусогун, анан жеген тамактан кичине ашырып, мына ушундай нерселер көтөрүп алып үйгө кетет элем. Мына мен балким мындай ошол кезде бойдок балдар андай кылбаса керек. Алар өзү жеп кете берет. Бирок мен ошондо үй бүлөлүү болчумун, балдарым кичинекей болчу. Ошентип ушундай күндөр башыбыздан өткөн ушул Акайчиктин доорунда. Бул киши жарыткан эмес. Бул киши экономиканы билбеген, айыл чарбасын түшүнбөгөн, айыл чарбасын талкалаган ушундай ириткич ушундай адамда. Мен кайнатам айтып бердим, ушинтип биз ташыйт элек десек, жаныбызда отургандар да угуп калды окшойт, тип карап отурушту да. Ушундай күндөрдү биздин башыбызга салганда бул. Ошон үчүн муну 2005-жылы булар ойлогон өмүр бою бийликти ушундай кылып кармап, ошол жанагы Вперед Кыргызстан деген партиясы менен балдарын депутат кылды, ошол жылы кызын депутат кылды, Айтор Койчу. Булар бир азыр мантаңдап мынтип күлүп, анан кийин кыйратат, анан кийин мындай рахмат, анан кийин Садыр Нуркожоевичка деп жүрөт да. Бул кишинин доорунда ушундай күндөр болгон. Бул эми менин жашоомдо өткөн. Ал эми мугалимдер жөнүндө, пенсиянын ордуна самын, башка нерселерди алган, эски тапичкелерди алган, эски кийимдерди алган пенсионерлер жөнүндө сөз жок бул жерде. Ошондой заманга бизди туш келтирген акмак мына ушул Аскар Акаевич Акаев болот. Мен аябай мындай эмоцияга алдырып сүйлөп жатканыма кечирип коесуздар. Мындай кишилерди билбейм, макул камабай эле койсун. Эми караганда бул киши өзүнүн 16 жылдан бери жазасын деле алып бүттү окшойт. Бирок буга мындай сый, почет, ардак, данк кереги жок да. Булардын өзүнө жараша мамиле кылыш керек. Муну өткөндө эле бир 2 жыл 3 жыл мурун көргөнсүздөр, тиги Германияда бара жатканда жумуртка менен. Азыркы жаштар, азыр башка бир эмелерге ишенгендер, бул кишини көчөдө жумуртка менен урбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул киши көчөдө билбейм кантип жүрөт, биз билебиз анткени муну өз жон терибиз менен сезгенбиз да. Колунан булок келбей эле өзүң менен өзүң сүйлөй берет экенсиң, Кыргызстан үчүн эмне кылдың дегенинге ошол жооп менин. Кыргызстан үчүн мен эмне кылдым? Мен ушул Акаевдин кезинде ошол отрядда иштедик биз. Баткенге бардык. Айлык албай. Келгенден кийин 1 айлыгын берди, ачка, ток, кылмышкерлерди кармадык. Башка нерселерди кылдык, отрядты түптөдүк, көп нерселерди кылдык биз. Мен эми жеке ошол мамлекеттик кызматтарда азыраак иштеген учурумду айтып берейин. Андан кийин кеттик ошол Россияга. Россияда жүрүп деле билбейм мен кандай мигранттар башка нерсени кылса, ошо азыр болсо ушинтип жата. Албетте туура сиздин айтканыңыздагы. Көп мен дагы өзүмдүн мойнума алам, көп кемчиликтер биздин жеке менин башыман дагы өттү. Балким башкачараак элге кызмат кылсак болот эле. Ал эми бул азыркы айтып жатканыбыз мен ушул элге чындыкты жеткизип берейин деп айтып жатамын да, достор. Анан фанат болсоңор, өзүңөр фанат болуп, колдоп, депутат кылып эртеге ошол Акаевиңар менен отура бергиле. Так, Жуматай Зулумов жазыптыр. Элдин башын айландырбаган сен эле калдың. Бузукулукту коюп, келечек жаштар жөнүндө айтпайсыңбы? Кокуйдун бири турбайсыңбы? Дейт. Мен албетте ушул ириткендердей болуп, элимдин мен ирип бөлүнгөнүн каалабаймын. Бул Акаевтар, бул Акаевдин келиши менен эл кайра дагы ирий баштады. Адамдар мындай экен да, кээ бир адамдар чынын айтканда ириттирет экен адамдарды, а кээ бири бириктирет экен. Мына кечеги күнү Айсулуу Тыныбекова деген кызыбыз күрөшүп атканда ушунчалык эл биригип, аянтта туруп, баары чыгып ызылдап, ушундай улут чоң мен сен дебей баарыбыз биригип ушул кызыбызды Кудайым мындай эмеге жеткизсин, ийгиликке жеткизсин, алтын медаль алалы деп ушунчалык толкунданып көрүп отурдук да. Бул бириктирген ушундай созидатель, жакшынакай адамдар да, буларчы мындай адамдарыбыз көп болсо жакшы болмок. Тилекке каршы ушундай ириттирген Акаевке окшогон адамдарыбыз көп да. Мен билбейм достор, мен мындай кылып бердим, анан тигиндей кылдым, жаштар жөнүндө айтпайсыңбы?
Kokuyduğun biri turbaysыңбы дейт. Мына мен Айсулуу Токонбаева, Тыныбекова жөнүндө айтып жатамын. Кандай кылып иштеп, кандай кылып бириктирди. Эми билбейм, дагы жаштар жөнүндө эмнени айтам. Жаштар жөнүндө азыркы жаштардын көбү мындай, кандай десек, билимдүү, жакшы. Биз мактаган, мен айрыкча жаштарды көп колдоймун. Мындай жаштарыбыз деле көп, анан такыр тарбия көрбөгөн. Маселен, азыр илгери биз жаш кезде бир автобуска чыксак, жаныбызда кара адамдар турса, уялганыбызда, мына азыр деле өзүмөн 1-2 жаш чоңдой көрүнгөн адамды, аял кишини көрөмбү, мен бетим чыдабайт да. Ал эми азыркы жаштарыңар, ошол силер айтып аткан жаштарыңар монтип алып, телефонду тиктейт дагы, кулагына наушникти салып алып, кечке мынтип биякты карабайт, өзүнүн дүйнөсү бар. Билбейм, эми булардын пайда болгонуна биз өзүбүз күнөөлүүбүз, достор. Азыркы жаштарыңар ошо, мен билбейм. Бул келечекте кандай болобуз, ишенич жок да. Азыр дагы. Мыносунда дагы эмне дейт? UFC Flint эмне дейт? Дагы бир глобал деген фейкпи же мындай адамбы жазып коюптур. Койчай брат, көрө албастын да чеги бар да. Акаев сот жообуна тартылат. Кызчу жериңерди кыскылачы мадычылар дейт да, достор. Эми көрө албастын да чеги бар да дейт. Мен Акаевдин эмнесин көрө албашым мүмкүн. Мен билбейм, бул Акаевга мен бир шилекейим агып, жанагы бизде түштүктө айтып коет, аваз кылып деп коет, мындай суктанып деген сөз да. Мен Акаевдин бир жерине суктана турган, билбейм, ага мен кандай эмнеге көрө албашым мүмкүн. Жүрө берсин дагы, мага демектен келбей ошондон ары жүрө берсе дагы болот эле да. Мен эч кандай көрө албастыгым жок бул кишигечи. Келдиби? Келди. Ошол биздин бийликтеги чоңдорубуз менен сүйлөшүптүр, гарантия берилиптир, келесиз, кетесиз, сиздин чачыңызга эч ким тийбейт деген сүйлөшүүлөр болсо керек да. Анан ошон үчүн 3-4 күн мурун мен улутту бириктиремин, анан тигиндей мындай деген Садыр Нуркожоевичтин сөзү чыкты. Көрсө ал бир башка бир чоң окуянын мындай кылтыйтайын деп аткан экен. Мындай жанагы мындай да, достор, бир карын майды бир кумалак чиритет деп коет да. Ушуга окшогон кумалактардын менимче келбей койгону деле дурус болмок экен да. Келбесе келбей эле койсунчу, жүрө берсин ушуларчы. Булар келгенде мына азыр коомдо бөлүнүү, жарылуу, балким эртеге дагы бир топту баштап чыгып, буларга ишенич жок мындай саясатчыларгачы. Булардын артынан ээрчиге мына силерге окшогон фанаттары көп. Көзү көр болуп калат да адамдар. Биз ошондой, биз жаратылыштан, биз өзү негизи жаныбарбыз да. Жаныбыз мындай адамбыз, бирок жаныбарларга киребиз да. Биз таш эмеспиз же дарак эмеспиз, биздин жаныбыз бар. А жаныбарлар мындай лидердин аркасынан бизди жаратылыш ошентип жаратып койгон. Жана кумурскалардын дагы лидери бар, арлардын дагы лидери бар, биздин адамдардын дагы лидерлери болот. Анан мындай тигиндей деп сүйлөп аркасынан ээрчип кетебиз да. Бул окшогон иритмелер балким эртеге бизди жаман жолго ээрчитип кетиши мүмкүн. Булар эч качан жарыткан эмес. Эгер жарытса, ошол 15 бийликте турган жылдарында жарытмак да. Мен жеке ишенбеймин. Дагы эмне дейт? Акаев сот жообуна тартылат. Кызчу жериңерди кыскылачы мадычылар дейт да. Эми кечээ күнү дагы айткам да, ушул Мадумаровду айтмайынча курсагыңар тойбойт да. Бул жерде причем Мадумаров? Анан эмне Мадумаровдун ушул Бүтүн Кыргызстан партиясы баардыгы ушул Акаевдин келип калганына ичибиз күйүп атабы. Тескерисинче Мадумаров айтты эле го. Мындай, мен президент болсом, ушул ошондой жанагындай качкын бозгунда жүргөн президенттердин баарын чогултуп, улутту биримдикке алып келем деп да. Эми мен эгер Мадумаров мени балким көрбөсө деле керек, көрсө деле керек. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич Мадумаров, бул чириктердин, ириткичтердин, буларды алып келбей эле коюңуз. Булар ошондон ары жүрө берсин. Булардын кереги жок экен. Келген сайын мына ушинтип ушундай нерселер башталат экен да. Көрө албастар, анан тигиндей, мындай деп эл бөлүнө баштайт экен. Мындай
Баягы бир эки кочкордун башы бир казанга кайнабайт деп кыргыз бекеринен айтпаса керек. Бизге кочкордун баштарынын кереги жок. Жөн эле тынч эле жүрө берелик. Бул кимдир бирөөгө плюс, кимдир бирөөгө минустарды алып келе турган нерсе экен да. Мен булардын келишине кече күнкү берүүмдө айттым, оюм өзгөрдү. Булар кечирим сурабайт турбайбы? Мен кече күнү ушундай кечирим сурабагандардын катарына Алмазбек Шаршеновичти да кошуп койдум эле, кечирим сураган жок деп. Мен бирок унутуп калган экенмин. Мен ошондой Алмазбек Шаршеновичтин тарапташтарынан мындай бир аз туура эмес кылгандыгым үчүн кечирип койгула деп коёмун, бирок мен Алмазбектин тарапташы эмесмин. Алмазбек Шаршенович кечирим сураган, билесиздер да, мен адашыптырмын. Бирок Алмазбек Шаршенович жанагы өзүнүн кылган коррупциялык жолдор менен түндүк түштүк жолун салганын, айрдын жегенин, тесттеги жегендерин айтып кечирим сураган жок. Ал болсо жанагы Жээнбековтерди бийлик алып келип алганына кечирим сурады да, ушундай заманды кылгандыгына. Иши кылып ушул президенттердин ичинен бир гана ушул кандай болгон учурда дагы Алмазбек Шаршенович кечирим сураптыр. Бирок Алмазбектин учурунда деле чоң коррупциялар мына ушул азыркы замандын келишине тиги шопурлары башкасы дей койчу, бул бириси дагы бир мындай жакшы нерсени жасап, бир мындай элди алдыга тартып кете турган, элдин жалпы жок дегенде бир 80-90% электоратты бир багытка тарта ала турган лидер көрүнбөй турат да. Жалпы эл ишенген лидер көрүнбөй турат. Ошон үчүн мындай бул ушундай хаотический болуп турган мезгилде эч кимисинин келгенинин кереги деле жок окшойт. Бир мындай бир жакшы багытка барып, анан кийин мындай ишенич болгондон кийин эле алып келбесе, булардын келип анан дагы кызы чууга сала тургандай кейпи бар да. Ошондой достор, бул жерде дагы ошентип Адахан Кимсанбаевич Мадумаров касылышыптыр. Дагы мындай кабар медиа дейт, Акаевден иренжип калдым, элди сыйлабайт экен дейт. Туура, Акаев кечирим сурап да койбоду. Кече күнү мен ошондой контент кетиргенден кийин кайсы бир белгилүү саясатчы дагы жазып тургу. Ал эми саясатчылар жакшы сүйлөйт да, мындай аябай көп фактыларды айтып туруп кечирим сураган жок дептир. Туура эле мен деле туура эле байкаган экенмин деп калдым. Бул кишилерди бир кандайдыр бир жазага тартып, ошол акчаларын алып келип ортого коюп, мына ушундай чынын айтканда көп эмелер кетти деп кечирим суратыш керек да. Анан кечирим сурата албагандан кийин муну алып келиштин кажети жок. Буну алып келип эмне анда саясий очко топтоо үчүн алып келиштиби? Мен эмне түшүнбөйм, кандай максат менен бул кишини алып келишти. Алып келгенден кийин айтышсын, кармап келди дейт, тигиндей мындай дейт, сүйлөтүшсүн, кечирим сурасын кыргыз элинен. Ушинтип мына ушул баштап койгон. Мынonda бир жүгүрүк дейби? Кыска ой жүгүртүүлөр дейт. Сүйлөп аткан адамды айттым да, эми сиздер узун ой жүгүртүп комментарий жаза бериңиздер, достор. Кандай болгон учурда дагы биздин каналга кирип, өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырганыңыздарга мен сиздерге чоң ыраазычылык билдиремин. Биз жакын арада Лейлекке, Баткен, Лейлек ошол жактарга бара турган болуп жатамын. Азыр ушул сиздердин жардамыңыздар менен кечээ күнү мен ошентип жардам сурадым эле, себеби бизде айлык деген эчтеке жок. Тияк бияка өзүбүздүн каражат менен жүрөбүз. Абдулхамид иниме чоң ыраазычылык билгиземин. 1000 сом которуп коюптур. Дагы бир 4-5 адам которсо барып келебиз, достор. Сөзсүз түрдө ошол жеринен барып, мен бир 10 күнгө чейин командировка деп ойлоп аттым эле. Жакшылап жанагы азыр как раз
kontrabandaga karşı atayın operatsiyalar жүргүзүp жатышыптыр. Onun üçüne çeyin ушундай нерселерге катышып, аркага, максат айылдарына барууга мүмкүнчүлүк болуп калса жакшы болот эле. Биздеги жаңылыктар ошол. Жакын арада ушул Баткенге даярданып жатам достор. Саламатта туруңуздар, пикирлериңерди айтып, жакшы сөздөрдү жазып, биригишибиз үчүн ирибей эмнелерди кылышыбыз керек. Канткенде биз бир дүйнөдөгү чоң бир улутка, бир мындай мамлекетке айланабыз. Ушулар жөнүндө өзүңөрдүн сөзсүз оюңарды жазгыла. Мен жакшы комментарийлер болсо окуп берүүгө аракеттенемин. Саламатта туруңуздар.